Теледе ТВ ул көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изет Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бир кездерде өлкөбүздө унаа айдаган кыз кишини жолуктуруш өзгөчө болуп, тегеректегилерди таң калтырчу. Кийин бул көрүнүш көнүмүш адатка айланып, учурда юбка кийген айдоочуларды жолдо баратып, оң жагынан да, сол жагынан да, алдыңан да, аркаган да көрөсүң. Алгач бул айдоочуларыбыз коркуп айдашта, бүгүн эркектерден кем калышпай жол талашканды билишет. Албетте бул жаман эмес. Бирок алсыз деген юбкачандар кийинки кездерде шымчандар менен бирге ичимдик ичип алып, анан жол тартибин бузуп, ал эми колго түшүп калгандан кийин баш ийбестик көрсөтүп, тартип сакчылары менен алышканын көргөндө таң бересиң да ойлоносуң, мына сага гендердик теңдик деп. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мындайлардын айрымдарын гана көрө аласыздар. Өзүн Первомайскийдин следователь менен тааныштырып атат. 1 саат болду жанатан бери. Неподчинение кылып, машинадан түшпөй, үч жерде отурат кечкелеп. Кыздардын жанына барсаң, чындап эле аракчыты буркурайт. Жол коюу кызматы токтоп бер деген буйрукка баш ийбей качуу аракетин көрүп, мынтип кысылып гана токтошот. Анан кармалган соң чыгып бергенин ордуна унаасында отуруп алып, ызы-чуусун салышат. Айтмакчы тергөөчүмдү айтканы менен бир да документин көрсөтпөйт. Мынтип жомогодо окшошпой анан отура берет. Бияка чыкпаңыз. Чыкпайм. Эмнеге чыкпайсыз? Чыкпайм. Көрдүңүзбү? Ушундай неподчинение кылып. Хорошо. У меня тоже есть доказательства, когда они снимали вот это. Не трогайте. Камеру не трогайте. Хорошо. Комбат телефон. Такое есть. У меня тоже камера есть. Вот это видео, которое я снимала, который либо со мной сексом займешься, вот это все вот так нормально будет. Вот это, да, снимай. У меня тоже есть камера. Вот это. Сколько я уже записывала? Закройте. Уже 3 минуты. Снимай. 3 минуты уже. Тоже. Чыкпаңыз эжекес. Чыкпайсыз. Бул болсо ойлонуп туруп айткан экинчи жомогу. Айдоочунун жанында отурган кыздын айтымында жол тартибинин сакчылары жыныстык катнашка түшсөң кой беребиз деп айткан эмиш. Бирок биз ал тасманын көчүрмөсүн сурасак да бере албай коюшту. Анткени андай сөз болгондой эмес. Жанатан бери меня остановили. Не с этой стороны, видеом бар да, где доказательства. Кандай мас, наркологические параллельпиз. Докажите. Мой телефон, я могу показать. Что они говорят? Вы мне права, я вам показываю свои права, вы у меня отобрали колумдан, правильно? Мас болуп эмнеге машина айдап жүрөсүз? Силер өзүңөрдүн ишиңерди билбей нас не обвиняйте, хорошо, Мас болуп водители? эмнеге машина айдап жүрөсүз? Ким, как вы докажете, что я мас? Соосузбу? Как? Да, сомун. Жүргүңүз наркология барат текшерет. Мне жанатан бери Мне ключи дайте, ключи права мне дайте. Массыз сиз азыр. Ключи мне права дайте. чыкпаңыз, У сизге вас болбойт. никаких доказательств Сизге нету, что я болбойт. пьяная. Сизге болбойт машина. бизге монтип, условия койгон, акыңар жок Эмнеге уктары. болбойт? Чтоб монтип Сөгүнбөңүз, уят болот. Айласы кеткен кыздар анан биздин чыгармачылык топко да асыла башташты. Буга чейин тарта бер деген кыз бат эле тартпа деп коркутту. Не снимай. Отойдите, я машину снимаю. Зачем ты снимаешь? Что? Зачем ты снимаешь? Тебя подкупили, да? Конечно, снимай. Камеру только не трогайте. Я твою сейчас камеру нахуй сломаю, понял? Бессовестно, я вам скажу. Я сейчас твою камеру сломаю, понял? Реально вообще бессовестно байке, реально. Не останавливал, он меня по правилам. Не останавливал по правилам. Я вообще сама остановилась. Поздравить его, да? Мынтип бизди бир кубалап, бир чакырып, бул кызга деги эмне керек экенин биз да түшүнбөй койдук. Тегеретте бул кыздардын кылыктарын көргөндөр да чогулуп, тартип сакчыларга чыгып берип койгула десе да болушпады. Очкарик. Бяхту тартсаң? Не? Парашютты снимай. Это все по камеру, да? Бүт бары көрсөттүлөт отпай. Мен лично эмне кылдым ошо? Өзүңдүн выражениеңди. Звезда ютубка будет. Анан көтүңө киресиң деп кой. Эмнеге антип коркуттуңуз? Айтып салдыңбы? Коркутпай элем. Айтып салдым. Айтып алдым. Айтып салдым. А ты вообще уйди отсюда, кто ты такой?
Ты кто такой вообще? Кто такая вообще? Ты кто А ты кто такой? Ты не Сен Сен починаться тойтып атасың мынакай. Сен бар кетіп қалшы мақұл бұл? Мен просто орто Сен бойлы кімсің қалыс вообще? кишимин. Сен Сен кимсің? кімсің? Айдоочунун жанында отурган кыз анан тегеретте чогулган көрүүчүлөрдүн унааларында тартып баштады. Эмнеге биз да түшүнгөн жокпуз. Кандай болгон күнү 1 саатка узаган сүйлөшүүлөрдөн кийин кыздар баш ийип беришти да наркологияга жөнөштү. Все, еще? Албетте тийиштүү текшерүүдөн кийин айдоочу кыз мас абалда экени аныкталды. Анан буга чейин урушуп жаткан кыз батальон мынтип жоош болуп калды да унаа экөө тең тийиштүү жайга жөнөштү. Данный водитель управлял автомашиной по улице Исанова, южное направление. Пересечение Чуев мы остановили, водитель не починился. Путем преследования вот здесь остановили водитель, вот, девушка. Айтсак, Алиса аттуу кыз унчукпай баш ийбести көрсөтүп жатыптыр. Жанында баарын бүтүрөм деп аты жөнү белгисиз жигит жүрүптүр. Анысы да келип атасында болгон тартип сакчылары менен айтышып, каалаганыңызды кылып алыңыз деп жатты. Анын да документтерин текшерүүгө алалы десе, эмне кыларын билбей калды. Документ жоқ, эмнеге айдап жүрөсүң? Все, мени кечиресиз, все. Жоқ, эмнеге документ жоқ айдап жүрөсүң? Сен сурап Мен сенен барам. Жоқ, документиң кана? Документ жоқ. Эмнеге айдап жүрөсүң? Жоқ, сурап атам мен сенден. Мен маска окшоп сүйлөп атасың. Жоқ, сурап атам дейм мен, сен документиң кана? Кантип сүйлөшпөңмүн мен. Кандай, кантип сүйлөшөйүн сен менен? Камера тартып алат, Тартып атат, анан эмне тарткан жок. Сүйлөңүз. Кана эми документиң көрүп. Вежливо сүйлөңүз да. Сиз сотрудник ДПС. Жоқ, мен сен эмне кылайын, кантип сурайын аны? Кантип сурашыңыз Кана керек? документиң? Кантип сурашыңыз керек? Кана документиң? Кантип Кана сурашыңыз эми керек? документиң көргөзбөйсүңбү? Мен сенен барам деп атпайм, я отказываю что ли? Жоқ, Любой жак барам, алло. Жардамга келген жигити да Алиса өзү да бир топко чейин ар кимге чалып жардам издеп жатышты. Бирок эч кимдин колунан келбеди. Ключ документ берсеңиз. Байке, Мен сизден суранып атам, эчке. Ключ документ мен бериңиз. сізге жакшынакы айтып Эмне деп айттыңыз сен? Айтпайсызбы? Без причин. Кандай без причин? Ичип алып айдап жүргөн болбойбу? Ичип алып айда. Хорошо, наркологияга барыңыз, биз менен анда текшерели. Макул берем. Келе бериңиз. Ошол жерден бериңиз. Биринчи Жок, мен аны айта албайм, камераны алба деп. Алар журналисттер кантип мен айтам, алба деп. сиздер чакырбадыңызбы атай? А сиз баш ийбей атсаңыз чакырабыздар. Баш ийим деп эле. Кана документиңизди, ключуңузду бербейсизби? Айласыздан документин да көрсөткүсү келбеген, унаасын ачкычын да бергиси келбеген кыздын ачкычын күч менен эле унаасынан суруп алышты. Жанына отургузуп алып наркологияга жөнөштү. Ал эми ага жардам берем деп келген жигит бир топко чейин дагы баш ийбей жатты. Алиса, ты никуда не езжай, отуруп тур. Посиди, ладно? Хорошо. Отур. Вон в этой машине посиди, Алиса, пойдем. Байке, ничего не делай. Оу. Ключ берип коюңуз пакет. Берип койчу. О, Берсең ключту. Берип койсоң менде эмес ключ. Ключ менде эмес. Берип койсоң. Кимде? Мен еш жака кетким келбей эле азыр. Туруп тур байке азыр. Жок, эмне, мен сени күтүп берем. Документ жок айдап келе атсаң. Документ бар, все Кана? есть у меня, Кана? все есть. Кана? Мен ичкен эмесмин. Сен документ жок кантип айдайсың? Документим бар, көрсөтөм Кана? деп атпаймынбы? Баса бербейсиң. Жанына отурасаң, жанына отурасаң. Сен азыр укпай атасың азыр, мен да сени укпайм. Жанына отур ал. Ооба. Назад чейсиз. Акыры балада баш ийип берди, документтерин көрсөттү. Баары толук болгондуктан кое берилди. Ал эми эмнеге мынча эркелеп жатканын эч ким түшүнгөн жок. Ал эми ушул эле учурда Алиса тийиштүү жайга жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өтүп баштады. Екі минут мынау құм төгілгенше үйлей бересің, хорошо? Жок, үйлөп койбойсузбу, ичкенде уялган. Тийиштүү текшерүү Алиса Кудайкул кызынын мас экенин тастыктап берди. Бирок бул да анын ичкендигин мойнуна алдыра албай койду. Подуй, пожалуйста. Катуу. О, дорогая, что пила, коньяк? Коньяк пила? Смотри, у тебя пошла реакция, видишь? Ичпеген кишникке кузгалат, а потрогай, смотри. Не лайм. Что ты поэтому пила? Правду теперь говоришь? Я не пила, честно. Мен көзім, кирпигим нарощенные ресницы, поэтому ушундай. Марат Байке, коюңузчу. Неге? Бияка келиңиз да сиз.
Майке баштачы упражнение. Алиса кандай аракет көрбөсүн, кимисин чакырып, кимисине чалбасын, баары бир мас экени аныкталып, унаасы айыпуна токтотуучу жайына жеткирилип каматылды. Мында да маданияттуу кыз тамашалап, тасма эфирге чыкса, каргайм деп да көрдү. Албетте бул тамашасына биз дагы тамашалап, анти каргыш бар деген бойдон кете бердик. Среди белого дня и уебайсыңар и... Осы түндө какта күн? Күн болот, какая разница, уебайсыңар и... Неден? Барынан. Сиз ичип алып айдагандан уялбайсызбы? Эми чоп айдап. Гайлерден качып силер уялбайсыңар ошого. Какая разница? Большая В разница. жизни через 3 года, да, после мен айдап кеттим. И какая разница? Бүт баары без правов айдап жүрүшөт. Хочешь, я тебе сейчас, 100 адамды поймаю сейчас. Жүр. Любой токтотсоң Всё, жүр. Сен айткан машинаны токтот. После 12 элим барлы правасы жок эле. Хорошо, мен жарыма туруп мен тосоюм. Бичол айдап жүргөнү. Каждый машина токтотса, каждый машина фиг токтоп берет. Мынтип актанып жаткан кыз 1990-жылы туулган Гүлназ Бектурсун кызы. Мас абалда унаасын башкарып бараткан жеринен шектүү унааны жол кайгыл милициясы токтотуу аракетин көрөт. Бирок жаш кыз буйрукка баш ийбей качып кетип, аркасынан кубалашма ойноп отуруп гана кысып токтотуу мүмкүн болот. Текшерүүгө келгенде анан айдоочулук күбөлүгү да жок чыгат. Я 2 года вожу без прав. Правыңыз каякта эле? Где вы были? Я 2 года водила без прав. Где вы были? Реально, где вы были? Не знаю, где мы были. Нигде не были. 2 жылдан бери права жок эле айдап жүрөм. Где вы были? Не знаю. Вот скажи мне, где ты был? Значит, биз турган жерде сиз айдачы эмессиз. Серьезно? Восток 5, Алматинка, Джибекжол. Где вы были реально? 2 года я без прав езжу. Где вы были? Что сейчас шок-факт кайгу хотите вызвать? Давайте вызывайте, господи боже. No problem, ошол эле. Ой, бля. А шок-факт кайгу маган эмектен куда-нибудь, еще куда-нибудь. Чакыргыла мен. Вообще интервью бергим келет. И мне кыйсыңар, бля, охуевшие такие, бля, чакырбайсыңар, бой. Да пошли нахуй, кто они мне такие, год морда, блядь. Байланышта. Бірдеңе келе, любой интервьюңар, чакырбайсыңар, ты да. Мынтип каалап жатканын анан тартип сакчылар да чакырышты. Биздин чыгармачыл топ ордуна Батыле жетип келди. Буга чейин интервью берем деп жаткан Гүлназ анан Батыле тартпа деп баштады. Биздин келерибизге көзү жетпей, баарын чакыр деп жатты эле Айтор бизди көрүп алып, чыдабай кол салып да иди. Тактаганда тартип сакчылар кармап турса да, арасынан буту чыгып келип тееп алды. Вот интервью теперь. Интервью беребиз? На, келди атайын. Вообще. Интервью не старал. И что ты хочешь вообще, блин? Ну расскажите, что у вас там случилось? Да пипец вот, блин. Не по ограничению, блин. Что не по ограничению? И что ты хочешь вообще? Интервью вот взять хочу. Интервью. Ты откуда вообще? МТС. НТС. Поздравляю. Вон туда смотри, прикинь там вообще, блин. Убери камеру вообще. Чё, ебши, что ли, вообще? Убери камеру. Нет. 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 Не имеете права вообще. Хорошо, алып берем. Хорошо. Кайгуң менен кошо пидар. Что ли? Мынтип анан кызды Батыле кайгоолчулардын унаасына жүктөштү да наркология бөлүмүнө алып кетишти. Айтсак, Гүлназ унаада алгач жалгыз эмес болчу. Жанында бир жигит менен келип, анан тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң анысы кетип калган экен. Бул жактан да өздүк маалыматын бергиси келбей, ар кайсын айтып жатты. Мамуралиева. Жапарова канча дом номер? На 9. Мне буга диплом берип, кызым ичип жүрүптүр деп. Если я сейчас тебя ударю, да, вот камера сниму, да,
Понял, да? Делать Мындай кылыктарын көрүп алып, анча-мынча эркегинен коркпогон жаныбыз бул кыздан коркуп жаттык. Же кыз киши болгондон кийин жооп бере албайсың деп кала бердик. Гүлназ дагы бир топко чейин тынчый албай, айласы кетип, биздин чыгармачыл топту бирге бирде чыгасыңбы деп чакырып көрдү. Албетте, биз ага да макул болбодук. МТС, да? МТС, будем без чтения. Последний кашкалда там стоишь, иди сюда. Иди сюда, что? Кашкалда стоишь. Иди сюда, кашкалда. Кичине көбүрөөк бул адамдар. Көбүрөөк шат экенде. Это Dursun elinde başlıyor. Жүрүңүз, сакын чыгып кетти. Жүрүңүз. Диаметра. Здесь курить нельзя же. А серьезно? Ты что, его охраняешь? Да. Можешь подойти? Нет. А что он? Кто он теперь? Что он мне? Брат мой. Твой брат, что ли? Брата дома охраняет. Иши кылып Гүлназ Бектурсун кызы бир топко чейин биздин айлабызды кетирди. Айтсак, өздүк документтери да жанында жок болгондуктан аны жакынкы ички иштер башкармалыгына өздүгүн тактоо үчүн алып кетишти. Бул жактан гана анан камалып каламбы деп коркуп паспортун алып чыгып берди. Бирок бизге кол салуу аракетин көргөнүн койбой койду. Сука, заеба. Наедине оставь эту, я тебе год түрчү алды, камераны год Ищи, сука. Ты лично Кандай болгон күнү Гүлназдын унаасы тийиштүү жайга калтырылып, тийиштүү протоколдор толтурулду. Ал эми өздүгү такталган соң 4 тараптуу көздөй кой берилди. Биздин чыгармачыл топ болсо, эркектен мынча качпаган жаны бул кыздан качып гана кутулду. Гүлназ биз кетип калгыча дагы унаабыздын аркасынан бир топко чейин жөө кубалап жатып тим болду. бергеле. Аял кишини биз Сырлов район боюнча кызмат өтүп жатканда Алматинский Чүй көчөлөрүнүн кесилишинен тосконбуз. Тоссок баш ийбей качып Ак Жолтой автобаза Алматинка көчөсүндө жайгашкан жана Ак Жолтой автобазасынын жанынан ошол жерден кармадык. Кармап текшерүү учурунда жанында эч кандай автоунаага тийишелүү жана айдоочулук күбөлүгү жок экен. Ал кызды наркология алып келип, наркологиядан текшерилди. Протокол түзүлдү, врач протокол түзүп берди. Андан кийин Машта автоунаасы штраф стоянкага коюлду. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы жана мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. 1987 жылы туулган Өмүралиев Бактыбек Дүйшөнбековичке издөө салынат. Бою 1,65–1,70 см. Дене түзүлүшү арык чырай, талма оорусу менен жабыркайт. Кийген кийими көк джинсы, ак көйнөк, бутунда сланцы. Көргөн билгендер болсо 43 28 15 0700 90 56 11 же 0557 20 12 68 телефондоруна байланышыңыздар. Маалымат бергендер үчүн 1000 АКШ доллары бар. 1996 жылы туулган Эркулов Жуманазар Курсантбекович изделет. Бою 1,75 см. Чачы, көзү кара, кара күрөң куртка, бутуна кара өтөк, көк джинсы кийип чыккан. Телефондор 43 28 15 0550 10 28 72. Мамбет Исаев Алмаз Талантбековичке издөө салат. Бою 1,65–1,70 см. Чачы, кашы кара. Кийген кийими кара куртка, кара көк спорт шымы, бутунда ак кроссовка. Өзгөчө белгиси колунда тырыгы бар. Телефондор 0312 36 35 27 0550 17 17 17.
1947 жылы туулган Спирина Нина Ивановна 2015 жылдын август айынан бери дайынсыз. Экинчи топтогу майып, психикалык жактан жабыркап, мал-малы менен эс тутумун жоготуп турат. Бою 1,55-1,60 сантиметр, чачын куу баскан. Көрүп билгендер болсо 0312 36 35 23 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 телефондоруна чалыңыздар. Эсерге салсак ТВ ал көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кирилип каматылды. Мында да маданияттуу кыз тамашалап тасма эфирге чыкса, каргайм деп да көрдү. Албетте бул тамашасына биз дагы тамашалап, анти каргыш бар деген бойдон кете бердик. Среди белого дня и уялбайсыңар үй. Осы түнде какта күн? Күн болот, какая разница, уялбайсыңар үй. Неден? Барынан. Сиз ич ол айдагандан уялбайсызбы? Эми чо пайда? Гайлерден качып силер уялбайсыңар ошого. Какая разница? Большая разница. В жизни через 3 года, да, после мен айдап кеттим. И какая разница? Бүт бары без правов айдап жүрүшөт. Хочешь, это сейчас, 100 адамды поймаю сейчас. Любой токтотсоң азыр. После 12 элим барлы правасы жок эле айдап жүрөт. Мен жарыма туруп бинчи алып айдап жүргөндөр. Каждый машина токтотса, каждый машина фиг токтоп берет. Мынтип актанып жаткан кыз 1990-жылы туулган Гүлназ Бектурсун кызы. Масабалда унаасын башкарып бараткан жеринен шектүү унааны жол кайгылуу милициясы токтотуу аракетин көрөт. Бирок жаш кыз буйрукка баш ийбей качып кетип, аркасынан кубалашма ойноп отуруп гана кысып токтотуу мүмкүн болот. Текшерүүгө келгенде анан айдоочулук күбөлүгү да жок чыгат. Я 2 года вожу без прав. Правыңыз каякта эле? Где вы были? Я 2 года водила без прав. Где вы были? Реально, где вы были? Не знаю, где мы были. Нигде не были. 2 жылдан бери права жок эле айдап жүрөм. Где вы были? Не знаю. Вот скажи мне, где ты был? Значит, биз турган жерде сиз айдачы эмессиз. Серьезно? Восток 5, Алматинка, Жибек-Жол. Где вы были реально? 2 года я без прав езжу. Где вы были? Что сейчас шок-факт кайгу хотите вызвать? Давайте вызывайте, господи боже. No problem, ошоли. Ой, бля. А шок-факт кайгу маған эмектен куда-нибудь, еще куда-нибудь. Чакыргыла мен. Вообще интервью бергим келет. И мне кыйсыңар, бля, охуевшие такие, есть, бля, кида. Чакырбайсыңар, бой. Да пошли нахуй, кто они мне такие, год мордан, блядь. Байланышта. Бірдеке келеу, и, любой интервьюңар чакырбайсыңар, и ты да. Мынтип каалап жатканын анан тартип сакчылар да чакырышты. Биздин чыгармачыл топ ордуна бат эле жетип келди. Буга чейин интервью берем деп жаткан Гүлназ анан бат эле тартпа деп баштады. Биздин келерибизге көз жетпей, баарын чакыр деп жатты эле Айтур бизди көрүп алып, чыдабай кол салып дейди. Тактаганда тартип сакчылар кармап турса да, арасынан буту чыгып келип тээп алды. Вот интервью теперь. Интервью берерсиз? На, келди атай. Интервью, ресторан. Что ты хочешь вообще, блин? Ну расскажите, что у вас там случилось? Чтоб монтип Айласы кеткен кыздар анан биздин чыгармачыл топко да асыла башташты. Буга чейин тарта бер деген кыз бат эле тартпа деп коркутту. Не снимай. Отойдите, я машину снимаю. Зачем ты снимаешь? Что? Зачем ты снимаешь? Тебя подкупили, да? Конечно, снимай. Камеру только не трогайте. Я твою сейчас камеру нахуй сломаю, понял?
бессовестно, я вам скажу. Я сейчас твою камеру сломаю, понял? Реально вообще бессовестно байке, реально. Не останавливал, он меня по правилам. Не останавливал по правилам. Я вообще сама остановилась. Поздравить его, да? Мынтип бизди бир кубалап бир чакырып бул кызга деги эмне керек экенин биз да түшүнбөй койдук. Тегеретте бул кыздардын кылыктарын көргөндөр да чогулуп тартип сакчыларга чыгып берип койгула десе да болушпады. Очкарик. Бяхты тартсаң? Не? Пашистую снимать? Это все по камеру, да? Бүт бары көрсөттүлөт тотпай. Мен лично эмне кылдым ошо? Өзүңдүн выраженияңды. Звезда ютубка включаю. Анан көтүңө киресиң деп кой. Эмнеге антип айтып салдыңыз? Коркутпай элем. Айтып салдым. Айтып алдым. Айтып салдым. А ты вообще уйди отсюда, кто ты такой? Ты кто такой вообще? Кто ты такая вообще? Ты кто А такой? ты кто такой? Ты не кимсиң? Сен починаться этип атасың мынакай. Сен бар кетип калчы макул бул? Мен просто ортодо Сен кимсиң вообще? Сен Сен кимсиң? Айдоочунун жанында отурган кыз анан тегеретте чогулган көрүүчүлөрдүн унааларында тартып баштады. Эмнеге биз да түшүнгөн жокпуз. Кандай болгон күнү да 1 саатка узаган сүйлөшүүлөрдөн кийин кыздар баш ийип беришти да наркологияга жөнөштү. Все, еще? Албетте тийиштүү текшерүүдөн кийин айдоочу кыз мас абалда экени аныкталды. Анан буга чейин урушуп жаткан кыз батальон мынтип жоош болуп калды да унаа экөө тең тийиштүү жайга жөнөштү. Данный водитель управлял автомашиной по улице Исанова, южное направление. Пересечение Чуй мы остановили, водитель не починился. Путем преследования вот здесь остановили водитель, вот, девушка. Айтсак, Алиса аттуу кыз унчукпай баш ийбести көрсөтүп жатыптыр. Жанында баарын бүтүрөм деп аты жөнү белгисиз жигит жүрүптүр. Анысы да келип атасында болгон тартип сакчылары менен айтышып, каалаганыңызды кылып алыңыз деп жатты. Анын да документтерин текшерүүгө алалы десе, эмне кыларын билбей калды. Документ жок, эмнеге айдап жүрөсүң? Все, мени кечиресиз, все. Жок, эмнеге документ жок айдап жүрөсүң? Сен сурап. Мен сенен барам. Жок, документиң кана? Документ жок. Эмнеге айдап жүрөсүң? Жок, сурап атам мен сенден. Мен маска окшоп сүйлөп атасың. Жок, сурап атам дейм мен, сен документиң кана? Кантип сүйлөшпөңмүн мен? Кандай, кантип сүйлөшөйүн сен менен? Камера тартып атат, Тартып атат, анан эмне тарткан жок. Ана эми документиң көрүп. Вежливо сүйлөңүз да. Сиз сотрудник ДПС. Жок, мен сен эмне кылайын, кантип сурайын ана? Кантип сурашыңыз Кана керек? документиң? Кантип сурашыңыз керек? Кана документиң? Кантип сурашыңыз Кана эми керек? документиң көргөзбөйсүңбү? Мен сенен барам деп атпайм, я отказываю что ли? Жок, Любой жак барам, алло. Жардамга келген жигити да Алиса өзү да бир топко чейин ар кимге чалып жардам издеп жатышты. Бирок эч кимдин колунан келбеди. Ключ документ берсеңиз. Байке, Мен сизден суранып атам, эчке. Ключ документ мен бериңиз. сизге жакшынакы айтпадым. Эмне деп айттыңыз сен? Айтпайсызбы? Без причин. Кандай без причин? Ичип алып айдап жүргөн болду я. Ичип алып айда. Хорошо, наркологияга барыңыз, биз менен анда текшерели. Макул берем. Келе бериңиз. Үч жерден бериңиз. Биринчи Жок, мен аны айта албайм, камераны алба деп. Алар журналисттер кантип мен айтам, алба деп. Сиздер чакырбадыңызбы атай? А сиз баш ийбей атсаңыз чакырабыздар. Баш ийим деп эле. Кана документиңизди, ключуңузду бербейсизби? Айласыздан документин да көрсөткүсү келбеген, унаасын ачкычын да бергиси келбеген кыздын ачкычын күч менен эле унаасынан суруп алышты. Жанына отургузуп алып наркологияга жөнөштү. Ал эми ага жардам берем деп келген жигит бир топко чейин дагы баш ийбей жатты. Алиса, ты никуда не езжай, отуруп тур. Посиди, ладно? Хорошо. Отур. Вон в этой машине посиди, Алиса, пойдем. Дим. Байке, ничего не делай. Оу. Ключ берип койсуз пакет. Берип койчу ким? Ооба. Берсең ключту. Берип койсоң. Менде эмес ключ. Ключ менде эмес. Берип койсоң. Кимде? Мен чак кетким келбей эле азыр. Туруп тур ла эки азыр. Жок, эмне мен сени күтүп берем. Документ жок айдап келе атсаң. Документ бар, все есть у меня, все есть. Кана? Мен эч кем эмес. Сен документ жок кантип айдайсың? Документим бар, көрсөтөм деп атпаймынбы? Баса бербейсиң. Жанына отурасаң, жанына отурасаң. Сен азыр укпай атасың азыр, мен да сени укпайм. Жанына отурам. Ооба. Назад чекиз. Акыры балада баш ийип берди, документтерин көрсөттү. Баары толук болгондуктан кой берилди. Ал эми эмнеге мынча эркелеп жатканын эч ким түшүнгөн жок. Ал эми ушул эле учурда Алиса тийиштүү жайга жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өтүп баштады.
Тийиштүү текшерүү Алиса Кудайкул кызынын мас экенин тастыктап берди. Бирок бул да анын ичкендигин мойнуна алдыра албай койду. Подуй, пожалуйста. Карту. О, дорогая, что пила, коньяк? Коньяк пила, уже. Смотри, у тебя пошла реакция, видишь? Еще еңгешник кузгалат, а потрогай, смотри. Не лань. Что ты поэтому пила? Правда теперь говоришь? Я не пила, честно же. Мен көзім, кірпегім нарощенные ресницы, поэтому ушындай. Марат Беке, қойыңыз үшін? Неге? Бәқі келіңіз ба сіз? Алиса кандай аракет көрбөсүн, кимисин чакырып, кимисине чалбасын, баары бир мас экени аныкталып, унаасы айып уна токтотуучу жайына жетти. Да пипец вот, блин, не по ограничению, блин. Что не по ограничению? И что ты хочешь вообще? Интервью вот взять хочу. Интервью? Ты откуда вообще? МТС. МТС. Поздравляю, вон туда смотри, прикинь там вообще, блин. Убери камеру вообще. Чё, ебши что ли вообще? Убери камеру. Нет. 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 Не имеете права вообще. Сумкам нахуй. Хорошо, алып берем. Хорошо. Кайгуң менен кошо пидар. Что ли? Мынтуанан кызды бат эле кайгоолчулардын унаасына жүктөштү да наркология бөлүмүнө алып кетишти. Айтсак, Гүлназ унаада алгач жалгыз эмес болчу. Жанында бир жигит менен келип, анан тартип сакчыларынын колуна түшкөн соң анысы кетип калган экен. Бул жактан да өздүк маалыматын бергиси келбей, ар кайсын айтып жатты. Мамуралиева. Жапарова канча дом номер? На 9. Мне буга диплом берип, кызым ичип директор депти. Если я сейчас тебя ударю, да, вот камера сниму, да, понял, да? Делай. Нет, там надо делать. Мындай кылыктарын көрүп алып, анча-мынча эркегинен коркпогон жаныбыз бул кыздан коркуп жаттык. Же кыз киши болгондон кийин жооп бере албайсың деп кала бердик. Гүлназ дагы бир топко чейин тынчый албай, айласы кетип, биздин чыгармачыл топту бирге бир да чыгасыңбы деп чакырып көрдү. Албетте, биз ага да макул болбодук. МТС, да? МТС будем без чтения. Последний кашкалда там стоишь, иди сюда. Иди сюда, что ты кашкалда стоишь. Иди сюда, кашкалда. Кичине көбүрөөк бул адамдар. Көбүрөөк шар экендер. Дурсуң или вообще? Жүрүңүз, сакын чыгып кетти. Жүрүңүз. Здесь курить нельзя же. А серьезно? Ты что, его охраняешь? Да. Можешь подойти? Нет. А что он? Кто он теперь? Что он мне? Брат мой. Твой брат, что ли? Брата дома охраняет. Иши кылып, Гүлназ Бектурсун кызы бир топко чейин биздин айлабызды кетирди. Айтсак, өздүк документтери да жанында жок болгондуктан аны жакынкы ички иштер башкармалыгына өздүгүн тактоо үчүн алып кетишти. Бул жактан гана анан камалып каламбы деп коркуп паспортун алып чыгып берди. Бирок бизге кол салуу аракетин көргөнүн койбой койду. Сука, заеба. Теледе ТВ ул көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изя Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен.
Бир кездерде өлкөбүздө унаа айдаган кыз кишини жолуктуруш өзгөчө болуп, тегеректегилерди таң калтырчу. Кийин бул көрүнүш көнүмүш адатка айланып, учурда юбка кийген айдоочуларды жолдо оратып, оң жагынан да, сол жагынан да, алдыңан да, аркаган да көрөсүң. Алгач бул айдоочуларыбыз коркуп айдашса, бүгүн эркектерден кем калышпай жол талашканды билишет. Албетте бул жаман эмес. Бирок алсыз деген юбкачандар кийинки кездерде шымчандар менен бирге ичимдик ичип алып, анан жол тартибин бузуп, ал эми колго түшүп калгандан кийин баш ийбестик көрсөтүп, тартип сакчылары менен алышканын көргөндө таң бересиң да ойлоносуң. Мына сага гендердик теңдик деп. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мындайлардын айрымдарын гана көрө аласыздар. Өзүн Первомайскийдин следователь менен тааныштырып атат. 1 саат болду жанатан бери. Неподчинение кылып, машинадан түшпөй уш жерде отуруп кечкелеп. Кыздардын жанына барсаң, чындап эле арак жыты буркурайт. Жол коюу кызматы токтоп бер деген буйрукка баш ийбей качуу аракетин көрүп, мынтип кысылып гана токтошот. Анан кармалган соң чыгып бергенин ордуна унаасында отуруп алып, ызы чуусун салышат. Айтмакчы тергөөчүмдү айтканы менен бир да документин көрсөтпөйт. Мынтип жомогуда окшошпой анан отура берет. Бияка чыкпаңыз. Чыкпайм. Эмнеге чыкпайсыз? Чыкпайм. Көрдүңүзбү? Ушундай неподчинение кылып. Хорошо. У меня тоже есть доказательства, когда они снимали вот это. Не трогайте. Камеру не трогай. Хорошо. Комбат телефон. Такое есть. У меня тоже камера есть. Вот это видео, которое я снимала, который либо со мной сексом займешься, вот это все вот так нормально. Камера. Вот это. Да, снимай. Камера. У меня тоже есть камера. Вот это. Сколько я уже записывала? Закройте. Уже 3 минуты. Снимай. Чыкпаңыз. 3 минуты уже. Чыкпаңыз. Тоже, знаете, Чыкпаңыз ажекес. чыкпайсыз. Бул болсо ойлонуп туруп айткан экинчи жомогу. Айдоочунун жанында отурган кыздын айтымында жол тартибинин сакчылары жыныстык катнашка түшсөң кой беребиз деп айткан эмиш. Бирок биз ал тасманын көчүрмөсүн сурасак да бере албай коюшту. Анткени андай сөз болгондой эмес. Жанатан бери Меня остановили не с этой стороны, а с той стороны. видеом бар да, Где доказать мой телефон? Кандай мас, наркологические паралипсис. Докажите это мой телефонда я могу показать. Что они говорят? Вы мне права, я вам показываю свои права, вы у меня отобрали, я колумдан, правильно? Мас болуп алып эмнеге машина айдап жүрөсүз? Сіздер өзіңердің ішіне түйбейлі, нас не обвиняйте, хорошо, Мас болуп алып эмнеге водители? машина айдап жүрөсүз? Гим, как вы докажете, что я мас? А соосузбу? Как? Да, сомын. Жүргүңүз наркология бар. Анне жанатан бери Мне ключи дайте, ключи права мне дайте. Ключи мне права дайте. У вас никаких доказательств нету, что я пьяная. Качан бизге монтип условия койгон акыңар жок уктары.